Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 8 февраль 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк батышы Ак Ордо конушунда жүрөм. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Гагарин көчөсү жана Азия көчөсүнүн кесилишинде турам. Жанымда көпчүлүгүңүздөр эле билген мечет бар Гагарин көчөсүнүн жээгиндеги. Сиздер ушул жерден түз эле түштүккө карай бара бересиздер. Азия көчөсүнөн түз чыксаңыздар туугандар Асман көчөлөрү башталат. Ошол Асман 6-көчө 21 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан Асман 6-га чейин бул жерден 185 маршрутка барат. Бул Гагарин көчөсүнө көптөгөн маршруткалар менен шаардын бурч-бурчуна бара аласыздар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчө туугандар, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек арасы ушул жерден башталат. Көчө тараптан бийик кылып пескоблок менен забор, дарбаза, забордун сырткагынан травертинчи ачылган туугандар. Жана көчө тараптан деле мондай тосмолор, темирден болгон тосмолор орнотулуп, ал жагына жаш бактар орнотулуптур, отургузулуптур туугандар. Эң эле батыш чек арасы ушул забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 4 соток туугандар. Жердин аянты 4 соток, документтер боюнча кызыл китеп бар. Көчөлөрдү көрүп турасыздар. Кенен прожекторлор орнотулган, электр энергиялары бар, суу бар экен. Так, анан мектепке бул жактагы Тагай би көчөсүндөгү мектепке барышат. Садиктер, частный садиктер жакын жерлерде бар. Жана көчө тараптан деле мынакей брусчатка чапталып башталган. Алды тарабы деле мынакей брусчатка туугандар. Бул сатылуучу үйүбүздүн алды тарабы. Чоң мондай навес поликарбонат менен болгон. Бул жакта газон, жаш бактар, тегеренте бийик кылып забор кылынган. Сол тарапта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, склад жана тапчан туугандар. Үйдүн деле тышкы тарабы травертин сары түстөгү, кафель, брусчаткалар, заборлор баары сары түстө жана навес деле баары ушундай окшош түстө жасалган туугандар. Анан отопление жөнүндө айтсак, үйдө паровой отопление бар, электрический котел жана көмүр менен жылган котел менен үйдү жылытат. Үй жөнүндө айтсак, 120 квадрат метр туугандар. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, тышкы тараптан утеплять этилип, сейсмопояс, колонналар баары куюлган туугандар. Бул үйүбүздүн чыгыш түштүк тарабы. Эми андан ары паровой отопление бар. Анан канализация жөнүндө айтсак, чоң-чоң. Бул жакта 6 кальцо ташталган 2 септик. Анан көчө тарабында деле дагы чоң 6 кальцо ташталган дагы бир септик бар экен. Кыскасы терең кылып казылып 6 кальцо ташталган септиктер. Негизги үйдүн кирүүчү эшиги мынакей бул жактан орнотулган туугандар. Бул жактан орнотулган. Азыр биринчи эле бул жактагы котелду үйдүн чыгыш тараптарын көргөзүп, андан соң үйдүн ички тарабында бир чекеден маалыматын берем. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Ушул чыгыш тарабында отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Мондай көмүр менен иштеген котел. Бул деле умный котел экен жана электр энергиясы менен жылыткан котел. Бул жактан дагы жана үйдүн ички тарабынан деле бул бөлмөгө кирип чыксаңыздар болот. Андан ары адам боюнан бийик кылып салынган мондай замбарлар. Бул жакта деле бош жер бар экен туугандар. Жана бул үйдүн арты тарабы. Арт тарабында эле мондай 1 метрдей тротуар жана анын арты тарабында гүл отургузганга мондай жайлар. Тегеренте көргөзөйүн да, андан соң үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин туугандар. 6 кальцолуу терең казылган септиктер. Бул үйдүн батыш тарабы. Так, мынакей тегеренте көргөздүк. Бул жакта тапчан коюлган. Гүлдөр, мынакей. Эми үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Андан ары бул жакта чакан терраса туугандар жана бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик орнотулган. Жана түз эле кирсек, бул жакта прихожка. Мынакей
Потолок натяжной. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулган, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар. Жана ушул жерден түзөтсөк, бул жакта мындай чоң кухня жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай кухонный мебелдер, газовый плита, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана түштүк тараптан чоң терезе да орнотулуптур. Анан ушул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бир чекеден көргөзөйүн. Оң тараптан, так. Бул жакта жанакы котелго өтүп кеткен эшик. Андан ары бул жакта балдар бөлмөсү туугандар. Окей. Чыгыш тараптан чоң терезе орнотулган, отоплениянын батареялары, үй жылуу. Жана айткандай, үй тышкы тараптан утеплять этилген, кирпичтен салынган үй туугандар. Андан ары бул жерде душ, жана үйдүн ички тарабында ажаткана, мынакей кенен. Потолок натяжной, түндүк тараптан форточка орнотулуптур. Дуалдары кафель, полдору деле кафель экен. Суу сарестон менен жылыйт жана бул жакта андан кийинки бөлмө зал жайгашкан туугандар. Эшиктеринен бери көргөзөйүн. Бул жакта зал. Батыш тараптан катарынан терезе, отопление батареялары. Окей. Бул үйүбүздүн залдын көрүнүшү. Полдору ламинат экен. Андан ары эле акыркы бөлмө бул жакта спальный бөлмө. Окей. Батыш тарабынан жана түштүк тарабынан чоң терезелер орнотулган. Дуалдар обой, полдор ламинат. Окей, мына ушундай спальный бөлмө туугандар. Так, айтылбаган эмне маалымат калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $98,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эл деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.